Rayonduk жетекчилер 1-март күнү саат 15:00 Сарыбулак айыл өкмөтүнүн 2022-жылы аткарган иштери менен таанышып, Сарыбулак айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукту. Иш-чара Тогузбулак айылындагы Тогузбулак орто мектебинин салтанат залында уюштурулуп, мектеп окуучуларынын аткаруусунда өзгөчө концерттик программа менен башталды. Андан ары Сарыбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Жамшитбек Бакиров 2022-жылы аткарган иштери тууралуу маалымат берип, 2023-жылга түзүлгөн иш планы менен тааныштырды. Айта кетсек, 2023-жылы Сарыкүнгөй айылын суга суу менен камсыз кылуучу 1 миллион сомдук проект ишке ашырылганы турат. Ошондой эле, ичке жылга айылына 338 000 сомдук таза суу проектиси, Тегерек Саз айылындагы Эркинбаев мектебине жана Матиев балдар бакчасына таза суу менен камсыз кылуучу жана башка бир канча проектилер 2023-жылы ишке ашырылмакчы. Ал эми жыйынга келген жергиликтүү тургундар райондук деңгээлдеги мекеме уюмдардын жетекчилерине пенсия, жол, бала бакча тармактарындагы айрым көйгөйлөр менен кайрылышты. Кеп өзөгү салам болот элибизде, салам салтын бек сактаган жерибизде. Салтты улап салам менен сөз баштайлы, күч тартуулап дем күч кошуп демибизге. Саламатсыздарбы Сарыбулак айылынын ардактуу тургундары. Тогузбулак орто мектебине кош келипсиздер. Барыңыздарга жагымдуу маанай жана ийгиликтүү күн каалап, Тогузбулак орто мектебинин жана ошондой эле Урузалиев атындагы орто мектебинин окуучулары сиздерге жагымдуу маанай тартуулоо үчүн чакан концерт уюштурду. Ошол концертти ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Урузалиев атындагы орто мектептен 2-класстын окуучусу Доспаев Жумали аттуу бала келген. Ошол бала сиздерге азыр кымбатым аттуу ырын тартууламакчы. Кол чалып турабыз. Togorum tüzlerim beni
Çırpsam gelmez tirülüm çirikin biri gelin Doşuk bal bal laf bal bal tanrılar Köyü asıl biri belin Kapandı ayna caz olacayna Cangırsa muğam muzika Kerimi düğünü çakır biri Türkü bizim şam yeri Çarşıra çarşay yaman sözel baylaylar oyna kırarı Cennette kırdır kapalı bir yaş olacak kızıyarı Çarşır olapa Kırdıma bizden gelmesin Kavuşmasın maltakabay kumar Ömürdüm barkın bile Ömürdüm barkın bile Aksanlarcan Arkunum ayran Beşiğin acı beni güldür Buldu sayran Dastar koncayran Cakşısı canlı yeri gider Dokuğu böldür Dokuğa böldür Değildir gelin çarşaylık Ardayım dayar Apamda yayar Verimin gönül seri gider Çarşıra çarşar Yaman sözay baylaylar oyna kırarı Cennette kırdır kapalı bir yaş olacak kızıyarı Çarşır olapa Kırdıma bizden gelmesin Kavuşmasın maltakabay kumar Ömürdüm barkın bile Ömürdüm barkın bile Ötüler ölür, kapırbay görür Sivaşçı barıktan çürülür Köyde dönür, kuzeyde çölür Bir tuğan taza yürür Demiri gelir, tefahan sevir Hatırını bilgin dostum Öpür valla, öpür kalma Valla buna ölürdüm Çarşıra çarşar, yaman sözay baylaylar oyna kırarı
Sulanıp gelgen adam kömür vurgan, sol korkundары taşka vurgan. Emgekçil şair eli boynuna alır, vakıttı gence gelsin seksiz aşka. Sebebi sen göz gönlün kara olacak. Ağlayan olsun alsın taşlaylo, cennet arısın var elmaktalar. Darısı dartmalama canladırma, görmesin vakıtta özgürdürsün. Ağrını göz kalını saklap Sulanıp gelgen adam kömür vurgan, sol korkundары taşka vurgan. Emgekçil şair eli boynuna alır, vakıttı gence gelsin seksiz aşka. Sebebi sen göz gönlün kara olacak. Emgekçil şair eli boynuna alır, vakıttı gence gelsin seksiz aşka. Ağından aylanayın kara olacak, gönlün ağlayın kara olacak. Жалпы аталар, апалар, инилер, сиңдилер, баарыңыздар тынч аман отурасыздарбы? Баарыңыздардын мына бүгүн жаркыраган жаз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Баарыңыздардын жүзүңүздөрдөн ушундай жаздай жагымдуу маанай каалайбыз. Урматтуу бүгүнкү кеңейтилген заседаниянын катышуучулары, анда күн тартибиндеги биринчи маселени кароого өтөбүз. Биринчи маселе боюнча маалымат бериш үчүн Сарыбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Жамшитбек Бакировго сөз берсек. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, 2022 жыл бизге берилген план тапшырмаларды элдин жардамы менен аткарууга толугу менен жетиштик. Менен мына жазып алганын баарын окуп отурбай эле токотор жерлерин айтып кетсем кандай дейсиздер? Жакшы эле болот. Элдин убактын албай. Урматтуу туугандар, мына 2022 жыл биздин Сарыбулак айыл өкмөтүнүн эл үчүн бир топ ийгиликтүү жыл болду десек жаңылышпайбыз. Бир топ иштер аткарылды. Мен ушул жазган окуп чекеден токтолуп кетсем, 22 жылы бизде кандай иштер аткарылды. Анан катар айтып кете берейин. Мына 2022 жылы Сарыбулак айыл өкмөтүндө жалпысынан салык жыйымдары толугу менен 100% аткарылды. Аягыл жылдын башында белгиленген өлчөмдөгү биздин өзүбүздүн жыйымдардын баардыгы толугу менен 100% ашып аткарылды. Бул эми ар салыктын баардык түрү боюнча. Бир гана биз салыктын бир түрүнөн эме калдык. Себеби ал бизде жок экен, мурда төлөнүп жүргөн экен, баягы лицензия деген салык. Ал салыкты будан бир 18-жылдары бир Мырамырташ деген бир ишкана келип, ушул жерде изилдөө жүргүзүп, лицензия деп налог төлөп жүргөн экен. Ошол ишкана жок, 2-3 жылдан бери төлөбөй, ошондон гана биз чыкпай калдык. Бирок негизинен баардыгынын ашыгы менен чыктык туугандар. Мына өзүңүздөргө белгилүү 2022 жылдын башында бекитилген бюджетти бекиткенде аткарыла турган иштер жөнүндөгү иштерибиз дагы баардыгы негизинен ашыгы менен аткарылды. Мен чекесин айтып өтсөм, айыл өкмөтү боюнча биздин элибиздин баардыгы айыл чарбасы менен мал чарбасылыгын жашайт экен. Бизде малдын саны былтыркыга караганда баардыгы өсүш болду. Элибиздин экономикасы мал чарбасы менен гана өдөгөт экен. Мына белгиленген бюджетти айтып атам.
болжолдонгон иштердин баары аткалды дегеним. Мына мен келгенде менен насип экен жылдын жарымында келип калдым туугандар. Өткөн жылы чекесинен айтып келсем, мына билим берүү тармагында Алиас мектебинде 200 000 сом болжолдонгон, Алиас дейм да. Оразалиев мектебинде 200 000ге ремонт кылабыз деген экен. Биз анығында 587 000 сом акча каражатын жумшап, ошол мектептин жылытуу системасын толугу менен ремонт кылып, бүгүнкү күндө балдар жакшы мектептин пайдаланып атышат. Аны мүмкүн кезе келгенде мектеп жетекчиси же ошол жердеги ата-энелер айтып кетер. Жылда 200-300-400 000 сом акча жумшап, жылда эле кайра иштебей калчу экен. Быйылкы жылы мына өзүңүздөр билесиздер, жыл өтө татаал болду, катуу суук болду жылдага караганда, бирок абдан жакшы жылдан чыгып алдык. Андан кийинки ушу билим берүү боюнча айтып кете берейин. Өткөн жылдагы бардык мектептерге бөлүнгөн финансылык чыгымдар бардыгы өз убагында берилип, бир топ иштер аткарылды деп айтып кеттик. Жылдын жыйынтыгы менен бардык мектептерде видео көзөмөлдөр коюлду. Бул айыл өкмөтү, ата-энелердин жана демирчөндө эсебинен бүтпөгөнү мына биринчи квартал менен калгандарын баарын бүтүрөбүз толугу менен. Андан кийин мына мен келгенден кийин келе билим берүү боюнча мына Мати балдар бакчасынын чатырынан суу акчу экен. Ноябрь айында 346 000 сомдук долбоор жазып, толугу менен бул мектептин чатырын жаңылап бердик. Ал эми ошол үстүндөгү ошол жердеги элге, бала бакчанын коллективине чоң рахмат айтып берет элем. Өз күчтөрү менен ошол алынган эски тиндикке менен чоң навес салып алды. Көмүркана, отункана салуунун алдында турушат ошол материал менен. Бир топ иштер бүттү. Андан кийинки Карабулак айылындагы Алиас орто мектебинде айыл өкмөтүнөн 180 000 сом акча бөлүнүп, бул дагы ушул сентябрь айында бүткөрүлдү. Балдарга ысык тамак бериш боюнча баягы Мексика ишканасы келип, алар бир топ бизге берген тапшырмаларын ашыгы менен жасап бердик. Алар өзүнүн иштерин бүтүрүп, бүгүнкү күндө балдар ысык тамак менен толугу менен камсыз болушту. Ал эми айылдар боюнча айтсам, мына айыл чарбасында бизде эми чоң бир проект өткөн экен жазда. Ошол ишке ашты жайы менен мына Олжотой каналы 1 миллион 200 000 сомдук. Буну менен быйыл Кудай кааласа ушул 2 айыл толугу менен айылдагы жашоочуларыбыз арыктагы суу катышасы менен камсыз болуп, үйүнүн алдындагы багдарак эгин эгип экономикасы көтөрүлөт деген ойдобуз. Андан кийинки бир чоң проекти бул мен келгенден күздө болду. Бул дагы октябрь айында мына бул Ажике Акпорунун Конокбай айылындагы ички жолдор 3,5-4 километр 400 рей шагыл төгүлүп, 1 миллион 250 000 сомдук долбоор менен бул жерге шагыл төгүп жолду оңдоп алдык туугандар. Буга да эл өзү күбө, эл айтар өзүнүн сөзүндө. Андан кийинки мектептеги иштерди баары аткарылды. Жол боюнча айылдагы бардык айылдарда пландаган ички жолдорго шагыл төгүү, электр линияларын тартуу, мен баарын айтып отурбайм. Эл өзү райондук рес ишканасы аркылуу столбалар тартылып, эски столбалар алмашып, зымдары тартылды. Муну баарыңыздар билесиздер. Эски жылда биздин эң чоң көйгөйүбүз болгон мен келгенден бери жол маселеси. Мына 14-июнда көчкү түшүп калып, ушу жол бизди көбүрөөк кыйнап койду, бирок кийин деп ишканасына рахмат, жолду 2-3 жол оңдоп атып, азыр бүгүнкү күндө каттам аябай жакшы болуп калды. Ушул жерден пайдаланып айтып кетейин, ушул деп ишканасына чоң элдин атынан, өзүмдүн атыман рахмат айткым келет. 2022 мына бүгүнкү күнгө чейинки кыштын күнгү жол
bir günge dagı jabılıp kalgan jok. Jabılıp kalgatты 1 saat 2 saatga техникасы жок болгон убактарда дагы ошо дебинин адамдары келип түшкөн таштарды терип, түшкөн көчкүндү кол менен ачып, техниканын баардыгы алай кылдап болуп калды кечээки акыркы кар жааган мезгилдерде. Кол менен күндүгү келип ачып берип атты. Мына бул жол жогору жакта гана 1-2 жер жакшы болбой калды, аны азыр эл өзү айтат. Бирок негизинен жол дагы аябай токтоп калган жок. Мына алай косонасына окшоп жол эме алган жок. Дагы негизги тармак бул дагы жол свет. Рейстин башкармасы отурса керек. Быйыл свет деле андай эле токтогон жок, бирок плановый өчүрүүлөр болуп атты. Günlüğü 1 saat, 1,5 saat, 2 saatin tegerегинде. Так, bir de свет өчкөн жок. Суткалап же 5-6 saatта өчкөн жок. Өчтү 1-2 жолу баягы ремонт кылганда 3 saat, 4 saat. Так, 2 saat, 1,5 saat, 1 saat. Андагы биз ар бир айыл башчыга эскертип аттык. Бизге күнүгө маалымат келип атты. Мына күнү саат манча өчөт, график менен. Ошо график боюнча гана өчүп атты. Андай мындай өчүрүү болгон жок. Эми биздин айыл өкмөтүнүн негизги иши биздин айыл өкмөтүнүн аймагында жол менен электр энергия экен да. Калган эл өзү менен өзү чындыгында өзү менен өзү болуп, өздөрүнүн экономикасын өздөрү көтөрүп атат. Биздин негизги милдетибиз ушу жол, свет. Анан ушул биздин айыл өкмөтүнүн аймагындагы 5 мектеп, 4 бала бакча, биз ушулар менен тыгыз байланышып, жылды жакшы жыйынтыктап алдык. Ал эми 2023-кө бир топ биз айыл өкмөтүнүн элми аппарат, айыл башчылар, элдин көйгөйлүү маселелерин карап туруп, бир топ долбоорлор жаздык. Бүгүнкү күндө ушу долбоорлорду ишке ашыруунун үстүндө турабыз. Мен айтып кетсем, мына бул жерде Сарыгүнгөй айылына башты 1 миллион сомдук долбоор жазылып, ишке ашкан турат. Бул долбоор Сарыгүнгөй айылындагы сугат суу менен элди тамыз кылуу. Бул айылда өзүңүздөр билесиздер, көп жылдан бери элге суу келбей, агоротундагы алмалар дагы куурап, алса дагы мындай майда болуп калыптыр. Агоротунда бирдеке картошка, пияз, бирдеке эксе дагы ал суусу жок өспөйт экен. Ошон үчүн элдин эң чоң көйгөйлүү маселеси ушул проектни долбоор жазып, райондук Каракулчу райондук өнүгүү фондуна тапшырылып, бул жакында ишке ашкан атат. Экинчиси Кылоожун айылындагы ички жолдорго шагыл төгүү 450 000 сомдук. Бул долбоор дагы ишке ашат. Үчүнчүсү Тогузбак айылындагы ички жолдорго шагыл төгүү 1 миллион 58 000 сомдук долбоор. Бул дагы ошол фондко өтүп, тендерге берүүнүн алдында турабыз. Төртүнчүсү Тегерексад айылынын жанында бир кичинекей айылыбыз бар, Ичке жылга деген. Бул айылга дагы таза суу 338 000 сомдук. Бешинчиси Тегерексад айылындагы Эркинбаев мектеби, Матиев балдар бакчасы, ошол мектептин этегинде бир 4-5 үй бар экен. 2 жылдан бери ушул нар жактагы айылдагы суу мектепке, бала бакчага жетпей, кыйынчылык болуп аткан экен. Булга дагы проект жазып, бул дагы 1 миллион 100 000 сомдук долбоор. Бул түз эле ошо 3 мен айткан аты аталган мекемелерге гана келет. Кудай кааласа бул да өттү, ишке ашырабыз. Алтынчысы ушундай эле долбоор, бул Кызылбак айылындагы Чарыгымыт мектеби, ошол жердеги бала бакча, больница, китепкана. Бул да ошол айылдын этеги болгондуктан ошол жерде тегерегинде 3-4 үй бар. Ушул үйлөрдү кошуп планлаштырганда 1 миллион 600 000 сомдук долбоор. Бул ошол Каракулчу райондук өнүгүү фондуна өткөрүлүп, ишке ашкан турат. Жакында биз тендерге беребиз. Анан күн жазда мына күн жылыса, бул долбоорлор ишке ашат. Баардыгы биригип 5 миллион 549 000 сомдук. Андан сырткары бир эң чоң бир проект долбоорубуз бул мына мектептин жанындагы Калбаев балдар бакчасы. Бул мамлекеттик түрткү берүүчү грант
dolbor yazılıp, bunun summası 1.245.000. Бұл дағы, Құда қаласа, майдың етегінде басталып, 1 ай, 2 айдың тегедегінде толығыменен бүткөріле тұрған. Бұл 6-7 долбор, бұл ішке аша тұрған. Биыл 23 жылы бардығы ашып атқарылады. Мұндан сыртқары, менен барынан майда отырбайым. Мен жақында Бишкекке барып келдім. Işlerdi, işe açılış boyunca, nandağı bir iki dolbor boyunca tuğanlar. Sizlerge malumat retinde aytıp eteyim. Bizim Karakılca rayonu boyunca Tarasu işkanasına çoğun 5 aylı giriptir. Şu 5 aylıdan 3 aylı bizim Sarıbulak aylı hükümetinde. Bu degen bizim Sarıbulak aylı için en çoğun iyilik tuğanlar. Bu kaysi aylılar? Bu Karabulak aylı, Sarıbulak, Kızılbulak aylı, anan Sarıgüngöy. Bu 3 aylık eten Tarasu programması bu şol Kırgız Respublikası'nın atayın Tarasu boyunca departamenti var. Ben o departamentke barıp geldim. O da kalasa bu 3 aylıdan Tarasu bu yıl hem bu yıl demek 3-4 yılga alıngan dolbor eken, biroq bu yıl kışılkıga gire turgan bolmadı, hem akçası çekilip kalsa. Bunun akçası bütküldüğün önlük barıp menen Rossiyski fond karşılaydı eken. Şulardı kütüp atadı, eğer akça bolup kalsa birinci oturut bizden 3 ayın işe aşar. Ben al жерде direktörüne girip yıldaki aylık akça bizde bağıl 70-80 milyon somduk emes. Bizim bu usul görgözülgen 3 aylıktan toğunun başındaki ayılдар, ayağınday gulbini nasıl жерді kazıp su çıratılan yer emes, arzan ile düşöt. Bulaqtın suusun tartıp gelip aylığa jetkirip beriş meselesi var desek, bарын görüp, aladın emesinde kattosunda var eken, uzakka alasa bu yıl işe aşırıp bereyim degende vadaсын бериш турганда. Kimde qanday көй-көй болсо, суроо болсо бериңиздер, ушул жерде жооп беришет. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Ekimin bardığını başçılar uyumlarından gelgen okşayışlar. Rahmat çünkü gelip gelgenizge. Cevap bilen Sarıbulak aylık hükümetinin turgundары, amaçları, varlıklara salam. Allah'ın teşvik olsun. Kanada'da benim birinci sunom. Biz tolurayım bunun için özümüz biles tuğul olsun yeriniz. Sarıbulak aylık hükümetisi bizim yolumuz ile bölümçe problemle. Buna devrim naçarlığına, depte işleyen ballarına Allah razı olsun, rahmat. Bu yıl kışındası hükümetimiz aytıp ketkende yolumuz jabılgan dele yok. Odan burun var göç güz bolup kichine kıynaldık. Odan keyin jabılgan dele yok. Elдің niyetine jaraşa Allah Taala bu yıl da kalsa tinç koydu. Bирок ошого карабай азыр кел айтып телевизиондор көрсөңүз керек. Жолубузда толуу болгон үчүн, суу түшүп турган үчүн, көч күз болгон үчүн тез бузулуп турат. Мына devrim начальнигине ушу дептерге айтып койгонду эскертип, ушу сиздердин жардамыңдардан келип отурасыздар. Мына жолубуздан азырда суу түшүп атат. Анан кийин баягы жолубуздун дагы çükünü getiriyle, kumu getiriyle taşlar çıkıp kaldı da. Yağma olup vardık temiz maşinalarımızdı. Hazır aptoz apçastaran kılbat olup durganda kuyup salvadı da. Sovetke 1 var, 3 var gelsek, güce taginacatı alıp bir yeri zımbilen beyleğin getiriyor da teknikalar. Şu bizim yolumuzda koldan gelseyim, kanday kılasılar, buna yolda kütözlü, hem oğa işen işlere Allah'dan bol kalsa жақсы болады эле. Үмүт кылабыз, бирок ого чейин мына жолдорго грейдер салып, анан жана аңгар чөлөктөрүбүзгө чал төктүрүп берсеңиздер деп айтып жақсы болот эле. Азыр мына жерде биз көч күз бар, жана ташты жарып чыккан. Ошол жерде дагы суу каптап, ям болуп калды көрдүңүз, машиналар сайылып атат. Бул жол боюнча ошо жолубузду карап берип койсоңуздар, мына жогорку зонага кетип атканда дагы мына Доңузой деген жерибиз бар, одан ары өтүп кетип атканда
kısıt yerler var. Yağmur olup kaldı. Maşinalar hazır buna büyük maşinalar bunun kadar çok. Bu Boğaz, Volga degende. Hazır buna yine markalarken verdiğiyle kartırın carip cana kayla olup kaldık. Bu şu yolumuzdu. Bizde kara persengiler var hep hikayeti. Oşol birinci mesele. İkinci mesele reisten dağılığına oturduğumuz bol söyleyerek ben bu şey reislerge sizlerge aytıp koyarım. Buna kulocuğa giriyor işte. Bir sak olup var da bir stol var. Adamda açak kaydağı yok. Biriyle stol oturup cıldan cılga müttüyle getiriyorlar. Ben biz el başına da aytken, şunu reisken koysun bu kaçan bir düşüp kalıp anam tüyü de sınıp kalıp beton ukalanıp bağırma otururlarını bir başlar. Buna değil gitti, buna köprüden ötkündü. Anam ikinci o Sarıngöy can bayırı dep koydum da bizim ayında çıkıvergende buna şarkat bacaka kötörgön zatta biri iki stol oturar. Toğu yiyilip yerden bir adam boyundan joğuruyla turar. Oşol 2 yıl oldu. Oşol kaçan böyle düşüp kalıp bir atçan diyecek hakikaten inip kalganda kalmayın. Oşolu karap koymuşlar. Şu stolvalarda karap koymuşlar bizim el caranların en sonuna zengin olup karşımda. Anam üçüncüsü 3 sıram var dediler. Buna Cırgallı'nın sen işine ilgili bırakma, eldin birinci den soğuk olsun, den soğuk olsan hangi kalgan jaktar bolot, birinci den soğuk emes be. Anan deyin avcılık degende. Cırgal işine ilgili yine şu özümüzün kolunda kessin, şu özümüzge gelip eldin matasını algan bala kessin, şu el yerine faydası tiygen uğurlu olsun dep sen törölgönde köp tüyüngön eken yinim sana bu şehirde istep turganında bir kolgan gelse bizde buna töre tüyü var ile de Sarıbula Gaylı Hükümeti'nin sentrinde. Gelinlerimiz, gecelerimiz, kızlarımız şehirde töröşçüler. Bana bir zakon çıktı, güt bağırdığın rayon kalıp yetkili, amkile mütkile. Oşonu, olman gelse yine, eğer yeme alsa, alçamça gelinlerimiz, yine şeriatta şerif yok, yolda törep koydat başına. Eğer şunu olman gel turganda, özümüzün gülme kesinde bir sana suranavuz, şu törep düğün, hakimge ve ablaska ve kayaka gayrılasın, özün gramıtlı olasın. Şunu açıp versen, bizim gelin kızlar da kıynanmaya kişiler yok degende töröğün göçeğin ötele kan basımı az olsa ürayonga barat hita gele, oblaska yönetör. Ağa çeyin normalde olsa, kanlı normalde olsa, davlenas normalde, desoluğun normalde olsa o şehirde de cattır. Töröğün göçeğin kişiler bilirde yeniler karap, akşer kavuz var ile, töröt yenileri var ile, birinci adamların göstertip çok degende törön göçeği bir şeye jatkırıp kişine karaytele. Uşunu bizde gayrı açıp yer koysam, bir de degende biz tolurayımız, yolumuzda işeriş yok. Bir gün olsa bir gün taş düşüp alat, oşanda böyle tolgatıp kalsa yolda serap koyuşun ihtimal. Oşan bir Selamun Aleyküm. Buna Sarılağay'ın turgunları, tasları var. Şu var, ölülen canға жазда келерде бuna жаз келіп қалды еме. Құда қаласа, аңгек чөңгөктөрдү, наркөткілерде мұңнан қарекет қылауыз hazır еме. Hazır грейдер жөнөтүрсем бір жолын бәрін ылайып өлтүрөт да кайра чын айтканда. Бир жагынан шопурлар бизге айтат, кече жакшы болуп турду, грейдер жөнөтүр, бәрін өлтүрүпсүн дейт да. Ошону кичине тоорусунчу, анан кийин грейдерди жөнөтүп берели. Ana bu Azremi mындай болуп калды. Бул ушу зонага бардыгы баягы мурда ылайтала күчө жол койпой асфальт болот экен, анан мынтет экен деп баш салып кетип ошо туруп калды да бул. Аяктан неме сурасаң эле бул жакында неме кирип калышы мүмкүн. Буну кое тур деп эле болбосо бир 2010-жылдан бери шагыл төгүлөт чынын айтканда мен деле билем бияқта. Анан ошол жагынан бир жагынан чечип берсе Жауса мен сурап элем бир 5 километр шагыл берип коелачы, жок деп ар кайсы жерге төгүп турайын депчи. Ошол жагда болбой атат, анан эме бизге планга киргизип бергенде төгүп берет элек баарына. Анан ага чейин учурда оңдоо кылып, баягы ямаларды толуктап тегиздеп турабыз да. Чын айтканда, анча-мынча мүчүлүштөр болуп атат. Köprünün üstünde örüler. Yamalar kasap döktürtürüz çıkar. Ошондой кылабыз, Куда калса киши жер туурsun, анан неме кылабыз.
Ana köprü boyunca mınдай болуп атат. Köprü boyunca men айтып атам, буяка мага вообще проект бербей атат иштеке. Мына жакында мына жол болот, ана ошондо баары салынат деп элечи. Болбосо ана кире-берсиедеги жанагы Арыспен курулган көпүрөнү деле уже состояние жетип калып турат. Мен бир 4-5 маселеге айтууга туура келип турат. Биринчи маселе биздин тала түздөгү атуулдарыбыз мына Мала жарга, Кызыл жарга, ана Акбордун маңдайына, мына сайга кыргоол кое бериштеле. Быйыл анча-мынча көрүп атасыңар, алар басып чыгарып көбөйүүнүн жолунда. Мына жерде жаратылышты коргоо бөлүмүнөн болсо, бул кыргоолдун жашап кетишине биринчи токой керек экен, суу керек экен. Мала жардагы менен Кызыл жардагы кыргоолдор мына сайга баса беришти. Ал эми сайдагы тал тиги чычырганактарды жаз күз кыйып жок кылып койдук. Ошон үчүн ушу бизге бир ылдыйкы зонага бирди, жогорку зонага бирди, жок дегенде внештатный инспектор деген бир документ берип, балдарды шайлап койсоңуздар. Ушуну бир көзөмөлгө алса. Себеби бул эртеңки биздин келечегибиздин муундарыбызга чоң пайда алып келе турган нерсе. Экинчи маселе, мен 45 жыл мугалим болуп иштеген киши катары айтып коеюн, ушул жерде атыңдар отурасыздар, жетекчилер отурасыздар. Кече жакында биздин кабинет башчыбыз Акылбек Жапаров айтты. Сырттан келген карыздарды bir günde kutulup koyuşka kudretimiz жетет. 47 tonna altınımız, 30 tonnaga жақын күмүшүбүз сакталып турат. Бул деген сөз биздин республиканын экономикасынын өтө жогорку деңгээлге кетип атканын белгиси. Ошон үчүн мына жерде зар ойноп турат. Ишиңе ийгилик кызым. Мына мугалимдердин авторитетин калыбына келтирүү боюнча Түбі районында окуучу менен мугалимдин ортолугунда бир чыр чыкты. Ош шаарында Киров орто мектебинде окуучу менен мугалимдин ортолугунда чыр чыкты. Кече эле жакында күчүктү класска алып кирип алып, ийилип алып, анан ошол күчүктүн айынан мугалим иштен кетти тууганда. Азыр укук коргоо органында отурушат. Акыры болуптур. Biz оңдун, biz дүйнөлүк конвенциянын негизинде окуучулардын коргойду. А мугалимди ким коргойт? Ким коргойт? Ким барат эртең мугалим болуп мектепке? Урматтуу бийликтегилер. Жогору жакка барып атасыздар. Кече курултайда бул маселе козголгон. Жапа тырмак көтөрүлүш керек. Мугалимдердин авторитетин сактап калыш үчүн. А болуптур, бир окуучу күчүгүн жакшы көрсүн, бир окуучу козусун жакшы көрсүн, бир окуучу мышыгын бардыгын класска алып барып коюп алсын. Анда эмне болот? Биздин түшүнүктүү эле бир убакта КТРдин директору болгон Илим Карыпбек ошол балага велосипед алып берди. Айнан айында жаштар отурасыңар. Мен 72-нчи жылы мугалим болуп иштеген. Мына таланттан баштап ушул жерде отурганга бүт менин поколениямдагы мугалимдер окуткан. Ошон үчүн ушул маселеде ушул жапа турмак кызым, ишиңе ийгилик. Кудайым ден соолугун берсин. Ушул маселени райондук масштабта көтөрүш керек. Анан жанагы кыргоолду сактап калууда мына Ажыке Чаргынов мектеби менен Эркинбаев мектеби бир 2 күн тал эгүүгө жардам берсе. Мына баягы Рамалык Пакалбай аканын эктирип кеткен талы түгөндү. Ошого бир кичине жардам берсеңер, тал эктирсек. Үчүнчү маселе. Мына бизде Ажыке жайлоого чыкпаган эч ким жок. Бирок интернет тартпайт. Талан. Ошолда комплекстин маңдайында бир дөң бар.
bir 2 stolba menene çıkar. Şu жерге bir tele анан кийин интернет тарта турган bir нерсе болсо, жайлоого чыккандар дагы ошол жерде баштооч мектеп бар. Ошол жерде пап бар. Ошол жерде жашаган адамдар бар. Плюс жайлоого чыккан адамдар бар. Ушул маселени bir сиздерден суранычы. Анан кийинки мезгилде Кайрат балам барсыңбы? Эме Кайрат дегенми Бекназар. Биздин мал боюнча врач, вет врач. Мына ушул менен сүйлөшсөм, мына райондук жетекчилер. Вакцина келбей атат дейт. Быйыл киши менен малыбыз жанагы шарп менен орду. Азыр дагы шарп менен оорган айылдар. Вакцина жок. Болдубу? Анда жакшы. Эми вакцина болгону менен ошол ар бир айылда ошону уколдой тургандар жок. Бирелер сен калды. Ал жакта менен 1 жаш улуу 45-75ке чыккан Эркебай деген бар эле, ал дагы ооруп больницада жатат. Жалгыз өзүң үлгүрөсүң. Мына ушуну ойлонуш керек. Мындан мурун ар бир айылда эме түзүлгөн. Жанагы бет сервис түзүлгөн. Ага мотоциклден бери берген. Убагында мамлекет. Ошолорду ишке тартыш керек, кайра алып келиш керек. Мен түшүнүгүмдө. Андан кийин мына жерде Жыргалга жакшы айтылып кетти. Бул больница курултайда козголгон. Жанагы биздин Маркстан болот Баатырова жакшы билесиңер. Буга жеке жолугу менен айтылган. Анан областык жетекчилер, райондук жетекчилер булат билет. Эми иштин бардыгы ушул жакта. Себеби бул республикалык масштабта чечиле турган маселе. Ушуну карап коюңуздар. Эми жол маселеси айтылды. Кудайым колдосун. Жол маселесине эми Шүкүргө күч кубат берсин. Анын командасына күч кубат берсин. Ачык эле баягы Зулушевтар келгенде мен айткам. Ошондо Зулушевтун командасы айткан. Бул Ташиевдин көзөмөлүндө да. Ошол Ташиевке дагы күч кубат берсин. Кудайым ишке ашып кетсин. Мына ушул тургундар. Bu adımın aytatılan mesele şu oturan izleri bağlı çeşmen mesele. Buna sanattır, sanattır ötkenler değil, iskili mecbur katarlaşıp etti. Misal için özüm başkan ötken yaşan aylar, buna töşten büyükler, yiyem salgani, çoğun esinin altına kapitalgan iken. Çoğun esinin ben 3-4 yıl oldu. Adı ben satı aldım. Satı aldım, ben özümü ötkör aldım. Men özüme ötkörtmen, balama ötkörtmen bile geçer. Balamımdan satı algamda. Oşanda kılayın desem, al kişilerin bölgenden tuğradım, karagası tavusu bırakın. Nikeleşken neme takma edeceğim. Altın özgen ele önü atıyor. Eğer olsun nikeleşken tuğradım takma edeceğim, anan kişilerin dağılıp ötetken. Usul mesele yokluk mesela kantet. Ötü var, var bir mesele var. Misal için özgün görsem 40. 45. yıllarda nikeleşken kanta berçek bizge. Ötü var mesele üçün cevap vergiler. Ana niye ikinci? 100. anada 100 algandım. Şu kızım kitap alayım desem, bana şu kantar sorsam, Çin'inde biz istikine zor ekemiz. Bizge kitap vermeydik. Murdağı boydan cüre öğretken. Boşanlıkta buna adı karardım. Özüm, bazılarım, komşularına bazılara girmeden. Özümde üyütürüm. Uşul mesele çeşitliyorsanızdır baklar. Öte bir mesele olup var. Şunu da mesele var. Şu hakimden, jana, şu rayonundan gelgen ejebizge, şimdi bizdin ele ayılda sadik жоқ. Балдардын келечегин ойлоп, ушу мектепте 2 смена кылып туруп, ошодон 1-2 бөлмө кылып садик ачсак деген оюбуз бар. Балдарыбыз мектепке чейин артта калып атат. Бир эле бизде жок, ушу биздин арабаргыда жок садик. Ушу тууралуу дагы кичине суроо берейли дедик эле. Анан биздин директорубуз жакшы иштеп атат, ушуга ыраазычылык билдиребиз. Карабулактын айылдары, айыл өкмөтүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Бизде ушу башка бизге айыл өкмөттөр барган эмес. Биздин айылдан кадрлар аз чыгат, чынын айтайлы. Ошого биздин айылга эч барбайт.
Анан кийин ушул мына айыл өкмөт бизге жакшы аябай жардам берди. Баарды ыраазычылык билдирип атабыз ушуга. иштеп бирок жетиштүү эмес. Саламатсыздарбы, урматтуу Сарыбулак айыл өкмөтүнүн турундары. Бул Алиас мектебинде ачыла турган садик боюнча бизге буга чейин айыл өкмөтүңүздөр кайрылган. Биз сүйлөшкөнбүз. Мектеп айыл өкмөтүнүн балансында тургандыктан мектеп жетекчилиги, мектептин коллективи макул болуп, ошодон 2-3 кана ажыратып берсеңиздер сиздер. Биз макулбуз, анын штаттык бирдиктерин, тарификациясын биз карап беребиз. 5 сааттык ача албайбыз, только 3 сааттык же 9 сааттык садик болуш керек. Ошон үчүн биз 3 сааттык гана садик ачканга болот ал жерге. Ага ошол мектептин коллективи, айыл өкмөтүңүздөр жергиликтүү бийлик макул болсо, мен макулмун. Ачсак болот. Ne diyeceğimi bu çay arkanı karap dursak hazırlıklı nerede çığırdaganlardı baldarımızdan ciğenlerimizden öğrenirdi ırıların bizge şimdi tamaşalarını görüp durup bu şekilde yüz yurtuz biriciden şu dünya yüzü memlekette yüzü şu esençilik olup şunlar zamanlıkta görmeyi daim çünkü öyle yenetarlarında kanser koyulu ötmesi dilekti oylanadı gelsin. Bunun birçiden bulağa aytkanday ben ne deyim, ben jet atama çayınıyla muhalif olup iştegen emez hiç. Şu muhalifliklerdi ağlam ayıldan başlattı. Şunu gayerden şu başta oluştu, şu okuşunu tiktep koygan muhalif kiyosun degen. Buna muhalif beşeriler hazır muhalif şu okuşusu savgana girmey o Demem alında flash hatkada oynayıp dursa özleri var oraya girip koygular aynanayız. Caldırasa şaka gireviz daha gay gireviz dedi. Bu neye yapar adak düşündük dursa. Bu hem şunu kanday aysızı zakon bir veletsene zakon deydik en. Hem şu bunday zakondu düşünbey şu kuda verip kalan atiller arasında var. Benim kızıma benim balama tiyip görsün şu mu galim. Enes neyimizi koyayım da öyle mi? O da ne? Vardı bu galimde bilmem. Atiller var çoğum biz. Bakı balası ilahtın atası bol şapkalı bana aramızda cüret. Diye bana hazır muhallim sen gerek olsa benim balam kitlep koyuşka. Bu birinciden şunu bir muhallimlerden şundayla ötele demesin dengelin kaskat düşürmey. Şunu atillerdele ançamışa okşulardı. Hatıra ağaylarına söylesem bulur bol boskola şimdi enege atağa arzan gelbegen gelevergen bizleri özümüz atınlar joy soktu. Anan bu şu sivet boyunca biz buna bir kanday degen bir şu uğuluzdan acırap kaldık. Bu yıl mına jorgudan. 2 yol 3 yol eskerti verip şu transformator tuzda şurada kasal var dese tekşermey jakın ölgönden gel başı ona çınarlar. Buna Cengiz Mazar dödü. Şu 3-4 yıldan beri aytılıp geledi. Buna çoğuluşkan ben 5-6 yıldan birinci geldim. 12 metre dengelde bir tutarsanız 4 metre de durar. Bunu mınандай çuğu karmak, boş yerden kançalagan malay degenler ötedi. Oşa çuğu gelip tiye durgan bolup bir meslerinde de görsötkönmün. Şunu da bir adam ölgönden inanan gelesin eri şuna cügürüp de. Buna Mazar dödü. Mazar dödü oşol Bakı kıyan geleverip yerden dengeli kötörülüp ustalar var gömülüp kaldı. Ama şunun özünün tertibi bilen bir dememinin kötörü oturgan demeler var eken. Şumanın kötörü koysa 20-5-6 metre. Daha 10 yıl 15 yıl daha Allah'ın aytkanı olur. Anan devre aytacağım buna ağayın demesine koşulam ilgeri sajdın balında sajdan giyimdele bir tokoy çarvası geledet degende bu tuzga tiken girgende olatılıyor. Hazır hem oşol joyulup ketip Tokoy dönmez hazır öz yüzün badarakları kalbaya aldı. İlgeri özün darağız demeyip kıyalbaytılı. Uşuğa bir çoğun arayondan dayı talat özün deme bizim şu Mazar dön Tokoy oyunca. Anan dedim hakiki şöyle ayta turganım bana özün çerçeve özün emeğe turgan. Ben sağa kayılı adam hepsinden hükümetke. Buna bizi sayız malında işlep жүргөндө. Muna Jarger деген жерибиz бар эле биринчи. Анан ушуну биздин Кызылбулак деген айыл ошол ооруп, ошол жийип, ошол туура жолдон жогору жагын Доңзой деген жерге апарып жыят элек. Анан Мирзали деген башкарма келип, алайкудан. Кызылбулак бул силерге бул сал кетирир экен. Муну анан Опка деген немени курган.
o şerge kişiler, o şehirde çöğün apar, o şehirden oprak işte değil dağı. Siler buna Tazlar degen yerden yer verem de anan örge bir saray kuydurup bizning Kızılbuloqning atынан ağay bilesiz. Anan oşa menen biz yer kişiler almışkan, kartası joğla, Kırgızça var, Oğuz ekele. Başkarmanın ne söz boyunca. Anan sayış tarqagandan keyin Tazlar anan bizde o yere bastırmaya koyup bayağı jarık yerimiz oşa boyunca Toroş'un kolundadır o bir. İkinci mına al Ceyhan Şakay'ım, mına al ben hükümet, şimdi sen 5. 6. olmuş sayış tarqagandan şeylendim. Bir gana mına Cuma'yı mekanika işledi desem bolat. Bu bülütünü qayerda olsa ham şu el üçün, mektep üçün, şu jirgalçılık üçün de basıp jürettiler şu kişi. Uşintip жүрgө ошол оорукчан болуp kaldı. Ошол айтат эле, bu baş tuğandar, ошол ben azır barda, ошол mana jetekçiler barda, ошол bagı talaşçı az yerlerde alıp kalgıla dese, mına azırdağı mına yerden biröö geldi. Mına ben aytarım, oturgan jaşlar, mına ayrıkça 3. rügatını veren. Ошол marda жерди bölgöndө bizde 10 demege yemesi norma tibe algan. Biz zaten bir canga 40'tan bölse 4 canga 2 hektar yer diye turgan bolsa oşoga 1 hektar yer tiyip 1 hektar hökümet tap veriş kerek ele. Oşonda oşo beşeranın birele uyu, je uyu jok bolsa maga жердин ne keregi var dep жерге sarasap salbay koygan ol bala. Oşonda hazır olan ata-eneleri da öldü, özleri jetim kaldı, bir uy menenine şöyle birden menen jüröt. Bir iki elge okşap sen de bir suda alıp şu kişine tirilik kılbaysın bize çoğurtun çok ben ne kılam deyim. Gördünüzler mi bana? Bizden Kızılbuloq'tan başka, ben Kızılbuloq'tan aytıp koyun. Bir burçunan ışkırsak bir çevir ağızın. 45 tütün yaşayız. Nark çevirasına uğulat bizim ışkırığımız. Başka 45 tütün çoğurtsun içinde. Ana tuğra uzunu kana bir iki ışkırık bile uzulay. Ha sizlerde başka nemelerde kançalagan yerler, kançalagan nemeler var. Bu şuna hem buna Doğumzoy'a geleydi. Buna Doğumzoy'dun. Buna sayış tarqagandan keyin jorku özünçe başkarma olup, Bıldıcak özünçe başkarma olup bölüngen. Talantinim. Oşunda mekanika özü baş bolup, manas oturasınlar. Bir şöyle bilgenler ölüp gitti, Mizan Erdoğayç. Ahmet Şıkı Şekerbek degen bala ölüp gitti. Oşular gelip çoğu ana Doğumzoy'un çoğusuna kızı jardın emesmenen mına ana apine bilet mına gülü oturat manas bilet. Mınadan Georgia bizge qaradı. Maket sana gitti. De Bıldıcağın Abdülgahak'a mına bir yağı Toroyçuk bizge gitti de bölgön. Yem oşon malda jene men aytkanda jana 10 kişi gelip oşo жерди mağda ber oşo жерди men de paydalanayın debey. Oşol hazır күнгө чейин жери жок. Mal bağalmay şu yakışıklı aynen yaşap atar. Yemi oşonu mınal men jana Bəşi degen bir deme var. Tur ol. Balası oşol sayı tarqaganda terörle gelen. Men çoğalgandan beri şerde ornatam deyip turu da ol. Hiç kim gel ol Kızılbuloq'tan talaşmasa. Ana da Bəşi özü biledi onu. Bilip durup jok bizim Toroycunun jeri deyip. Ya inana jana ölüp göğüp koygan jer manas oşo Kızılbuloq'tın mına bizi Ahmet koy qaytarıp bile. Oşa bizning Kızılbuloq'tın sarayı var edi o şerde. Mına bir töreganiga jok gelişe töreganiga bir aytdı. Ol jusu menen sorullaşmagla, ol oşa Kızılbuloq'tın jeri, o şerde sarayı var edi mına. Tav sen de bilesin. Bir de aysam, sana qayaqtagılayla, munday. Men mına al dengelge kötörülüp ketmesin. Былтыр mına Aybek degen жаңы hökümet bolganda Aybek sen jassın, emesin, tevör düşünü çeç berdisem. Boldu men şunu çeçem şunu artıran. Eme qaram dep жүрүp bunu bir pasta şumanglı verdiler mana şu. Beti gerek aytып koyuş керек. Anan gelgenden sağa Cemşit ayttım ele. Men oşondan el üçün, yer üçün de biz buna büyürem mına törele. Akçı üçün barganımız yok. Oşol elge kişiye jol görsetöyle, el görsetöyle dep mına izleniyor kılsalar var жерде tirilik bolat eken. Alayga barıp alıp alaydın mına ol 10 hektar, 20 hektar yerinde bir 100 uydu girgizip alıp öyle çöntöğün salıp alıp bayaklar cırgagan nemeler diyoruz alaylıklardı. Anan hökümetü gelip alıp bir som töp koy mınaga dese oşo 100 malga 1000 som töküşten içi ornadı gelen hepsi. Anan biz bardıktağı o yerden mına aytып atkanım sebebi mına mal kütken baylar. Uşu mağa koşulsalar sizler de tirlik kıla degендей да.
Bir koyga bizim dememiz hükmü alaylık dedi. 15 son tövbe dedi. Sen 30 son tök, bir koyga 40 son dedi. Sen 80 son tök, çık yayla o zaman. Halağında yaylama çık dedi. O şöyle tövüp yaylap geldik. Kançalagan mal da aldık. Yeme okşagan yaylaları cadat alaydı. Allah bir bergen eken yaylaları şayaka. Anan geyirkim day tuğan anan da yoylanıp duruyor. Anan devre eske düşöt da ilgeri nemelerdi ilgeri saymalında baymanaplar bu beşera canap nemelerdi kolunda japtör nezgen düşkün göremez bir beşeraga malından kişine berip koy oşundum ne şu aşkalıktan öldürgön dep kitap okuatıp ilaytılak ha. Oşo zaman bizi gem geliyor da demiş. Gel düşe. Buna 40, 50, 100 degen modası varlar. Beri verken. Sebep degende 2 modası sada degende çöptü cemdak gel ola degen. Falan. 2 uyu var, 1 uyu var beşerenin. Çoğursun talkalap. Yedirip o dağın oşa beşere kıynalı o da. Sat olayın dese hiç parası yok. Anam bunu al hem cahile oyunca biz aytılıyorlar korkçu var, korkçu beni hiçbir sesli edemez. Giyindin, Cemşit, tapmına oraya önden gelen öküldü. Giyindin, çoğursun, giyindin malı tüstü, oşanı cana güvel örmenin. Bunanın malı tüstü, oşanı bir çoğurak, bir cazağa tarta duran iş kılış gerekte, bir maşına çoğula turgan yerini tevir etse, oşanı bir 3 maşına çöpsen, or beresin, maldı neye gazete. Buna Suriye'de birinci ne benim şunlar çıkargan iken 15 gram apiyim benim kim kolga düşse 15 gram apiyim 3 kişinin göğsümün önce sıralatkan zakon çıkargan iken. Buna oşonda hükmet ülkeganda ölü alıp beşerenin görev baspa baylarla onun talkalap yok kıldı. Ve oşonu sınarda bizde daha buna kişine cenakı kolunda yok. Nemeleri süregen doğrudun ağzı bizde buna malı göpter gayla basmarlap nemeli otağız. Şunu gömül kalışı üzere ben baş olup. Anam buna al yerde talant sen şu kak şunun ökül katarı. Buna tuğanlarına, tağlarına aytıp huzurlu hakkın cenneti işbeyle 30 yıl jetmiş şimdi saydım valından ben 3 yıl brigat olmuş dedim buna bilet buna apinen 2 yıl taycı olmuş dedim. Canım bizden deyin ramalık ököz buna doğuz ayının kışatındalar kız gelinlerge çoğur kızı öyle yapkan çekeceğim şaka. Ev geli oğlanın Troycu'nun ceri, ananın ceri talaşkan bilemezler. Ooo, muamber söğü koyun. Bana ağaydırı bile düşerdin, ne söylüyor? Haydi. Anam ne deyiz, Cemşit? Şunu hareketine cazba, senin emi kişine el ozuna gidip tüzügüle hareket kılıp otasın. Oo, sen de şu makarakaday terbiye alıp, sen de cavşı şu. El dinlemesin. Rahmatın alıyorum. Саламатсыздарбы агайын туугандар, мен бүгүн аябай көңүлүм көтөрүлүп турат. Башка айыл өкмөттөргө караганда бизди аябай шаңды тосуп алыңыздар. Мектеп өкүлчүлүгүнө жана айыл өкмөткө ыраазычылык билдирем. Да башка жетекчилердин алдында мен кыйла өзүм мен былтыр жаңы жумушка келгенде өзүңүздөр билесиздер, ушул жерге келгенмин. Gelgenden beri көптөгөн мына Сарыбулак айыл өкмөтүнө көптөгөн жетишкендикте жетиштик. Азыр кээ бир айыл өкмөттөрдө, мына чоң айыл өкмөттөрдө врачтар жок, айыл өкмөттөр бар. Ойталда, Карабузда врачтар жок. Биздин азыр жогорку 9-чу КСВда 2 дарыгер иштеп атат. Азыркы убакта мына Ылдыйыкта 8-чи КСВда да 2 дарыгер иштеп атат. Ылдыйыкта 8-чи КСВны өзүңүздөр билесиздер, экөөтөн Ылдый жактан келип жатып иштеп атышат. Ана ушул жерден силерден суранып кетерим. Жана Турсунбай деген акебиз, врачыбыз. Ошол Ойталдан келген. Ошону өзүңүздөр эми кадырдап, барктап, кичине опуттуу врач иштетип алсаңыздар, не дегенде Буйгадан келген деген. Буйгадан ошо бир мас келип, коркутуп, ошол жактан баса берген. Эми бул жерде да ошондой жолго барбай, сиздер да жакшы келген адамдын бул атайын Кара Суудан келип атат өзүчө. Өзбекстандан. Ошону иштетип алсаңыздар да өткөндө да айыл өкмөткө кайрылдым эле. Анан бул айыл өкмөт сизге да айта турган нерсе, акыркы убакта бул кабинет министрликтен да чечилип атат, жана областтык уровеньда дагы. Жергиликтүү бийлик келген дарыгерлерге үй жайын жана шартын караштырып бериш керек деген. Мен мына быйыл келгенден бери Карагулжанын тарыхында мындай болгон эмес экен, 14 жаш врач алып келдим.
Өткөндө да айттым, ошол келгендерге бирок жергиликтүү бийликтен эч кандай жардам болбой атат. Анан эртең кетип калса, дагы врачы жок эл кыйналат ушул жерде. Ошол эле айыл өкмөткө биздин иштеген мына кызматкерлерден канчалаган подоходный налог түшүп атат. Ал жагын да карашыңыз керек. Анан мен сизге ушуну тынбай айтып келатам, ушу фапты ачалы деп, көз сизге да рахмат. Эме жакынкы убакта ачып бергенге аракет кылабыз. Анан мына Торойчуна туугандар өздөрү билет, мен базар күнү да келип туруп жана септигин газдыртып балдарга жана кальциосун салдырып кеткенбиз. Больницанын ичи быйыл мына иштегендер билип атат, айрылган элдер да билсе керек. Жылуулук аябай жакшы каралды. Ичинен ар бир кабинеттерден суу чыгат, ал суу кетет. Ошо шарттарын карап бергенге колдон келишинче аракет кылып атабыз. Эми анча мынча дагы секреттер бар, мына жактагылар угуп албасын. Бая кол ирисине тартат деп пландар бар эми, аны болгондо гана айталы. Жакшы ниеттер бар, айтпай турган. Раддом боюнча Жеңиш агай тагам болот кайра. Сиз өзүңүз ал жерге баргансыз Гүлнара Маршиннан. Бул маселе бизде чечилип отурган маселе эмес да. Бул министрликтен чечилген. А если менин колуман келген болсо мен бат эле чечип бергенге аракет кылмакмын. Анан бул жерден ал эмес, даже Каракулжада сиздер эми жок туура эмес дегендер менен азыр эненин өмүрүн эч нерсе менен баалап сатып ала албайбыз биз. Бул даже Каракулжада 1441 төрөт болсо бир жылда. Ошонун 846сы гана Каракулжада төрөлдү. Жана группа риск дегендер бар. Убагынан өтүп кеткендер, или угрожающий болгондор, или кан кеткендер, рубец болгондор баардыгын биз ошко жөнөтөбүз азыр. Азыр көрүп атасыздар, кечеги ысык атада 6 врачты жумуштан алды. Ошол жерде төрөп эненин жатында кан калып калган. Ошондой болот. Ошол эле маселени азыр эч ким гарантия бере албайт. Бизде дарыгер жок, гинеколог жок, акушер. Азыр мына сиздерде мына жогорку зонада УЗИ бар, УЗИ тарткан дарыгер жок. Ал эмес сиздерде эмес, бизде УЗИ тарткан жакшы врачтар жок, билесиздер да. Ана жанагы частный УЗИне мен ошо өзгөнүнөн барып сүйлөшүп жүрбөй, бизге апарып арзан тартып берип жүрчү деп, эл өзгөнгө оор болбосун деп жана келди, немен Азия Нурдун жанында көрүп атасыздар. Элге кыйла жардам болду да. Эми УЗИни күчтүү окуган адам Каракулжага келип иштебейт экен, ал частный ачып ошто эле иштейт экен да. Анан эми бизде эле баягы биз чече албаган маселелер болот экен. Азыр мен дайыма айтып жүрбөйм, балдарыңарды неге окутпадыңар? Азыр Каракулжада Сарыкөңгөйдө мына бизге чейин өзгөн байке иштеди, мен аябай аракет кылдым. Ажикеде даже өзүбүздүн координатордун көзүнчө ошол жерде бир жарат таң албай уят кылып мен сөз угуп калган күндөр бардым да. Ошол киши 35 000 айлык алып аткан да. Мен ошону карабай койду да. Ана мен эми аргасынан суранып жүрүп, жана стоматолог балабыз мына жерге жатып иштеп атат. Уга айлык төлөп берип атабыз. Анан мына Турсунбай экен алып келдик. Колдон келишинче эле сиздерге шарт түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Мен сиздерге суроо жок болгондон маалымат берети айтып коеюн дедим. Бизде РСК банкта аябай көп тармакта бериле турган мындай 100% эле кредит бар да. Ошол нерселерден жеңилдетилген кредиттерди сиздерге айта кетейин. Эң биринчи мына айлыкка иштегендер көпчүлүк ушулар отурат, сиздерден баштайын. Карточный кредит дегендер бар, овердрафт деген бар, экспресс кредит деген бар. Бул кредиттердин артыкчылыгы сиздерге кээ бир күндөрү эми өткөндө болгондон кийин ар кандай болуп калат. Айлыкка чейин акча керек болуп калат. Бир нерседен зарылып каласыздар. Ошол күндөрү РСК банкта картаңыздар болсо, ошол жерден проект зарплатный проект менен иштеген болсоңуздар, бир айга чейин 5% кредит алып иштеп турсаңыздар болот. Бир айдан кийин айлык түшкөндө жаап койсоңуздар болот. Ушундай шарттар бар. Бул картасы барларга. Андан сырткары эми общий маалымат берип кетерейин. 4,5% кредит бар эми. Сиздерде шартыңыздарга жараша баягы айдоо жери десе эле бизде буудай, арпаны элестетет. Мына картошка эгесиздер. Картошка эккенге 4,5% кредиттер бар, жеңилдетилген. Бирок бул нерседен бар жолу баштан айтып кетейин, өз баатында жумшаш керек. Өз баатында жумшаса азыр санариптик өлкө болуп баратабыз. Бул маалыматты сиздерге келбей эле айыл өкмөтүнүн сайтына кирип, сайтынан терип алат дагы. Ошол нерсени жасабай койсоңуздар, буну 30%ке чейин, 20%ке чейин көтөрүп салат кредитти, автоматически эле. Андан сырткары мына кредит алганда бизге көп барганда ора болуп калып атышат. Кредит таба албай калып атышат. Өздөрүнүн документини туура эмес болуп калып атат. Бул неден болуп атат? РСК банкта келгенден бери санарикке өтүш үчүн аракет кылып, мурдагыдай кылбай документти аябай кыскартып салганбыз.
Бизге азыр ЗАГС тапырасыз, паспорт тапырасыз, жубайыңыздын паспортун тапырасыз. Анан үйдүн залог кое турган болсо, үйдүн документин көтөрүп барасыздар. Эгер залог жок кредит ала турган болсоңуздар, анын да кереги жок. Үйдүн документин да. Ошо маалыматтар сиздерге айтып коеюн деп келгеним. Андан сырткары мына биздин мамлекетибиз тарабынан сиздерди жапкырт жашаган, аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар эми, жок эмес. Ушуларга үй салганга кредит бар 8%. Же болбосо айыл жергесинен үй алганга 8% кредит бар. Буну доходу жетпей, кыйналып калыш үчүн, акчасы жетпей, айга бөлгөндө кирип калбай үчүн 15 жылга чейин чоюп койгон. Ошону 15 жылга чейин бөлүп, аз-аздан төлөп, этап менен үйдү куруп, же болбосо бир даяр үйдү сатып алууна мүмкүнчүлүк жарап атат да. Ага, мен бир суроо айтайын. Мисалы үчүн биз ошондой мындай тоок багып өстүргөнгө мына айыл жери эме го, ыңгайлуу. Анан биздин башка бир эмеде кредитибиз бар да, анан ошондой проекти менен барсак бере бересиздерби же бербейсиздерби? Бере берем. Айтып атпаймынбы азыр? Любой багытта кандай багыт болсо да кредит бар. Сизге мен кандай тартипте берем? Эгер башка банктан ошон кымбат баада процент алып алсаңыздар, ошол кредитти жаап бериш үчүн да кредит берем. Ана. Сачын 30%-тен адашып, шашып, бир шартын көрбөй, бир банктан кредит алып алдыңыздар да. Келсеңиздер ошону төмөндөтүп, арзандатып, ошо бирок бул жерде бизде бир принцип менен иштейм. Өзүм мына көпчүлүк эле кол сүйлөгөндү жаман көрөм, алдаганды жаман көрөм. Бизге просто ачыгын айтып барыш керек. Велосипед алам десең, велосипед алып минишиң керек. Ат алам десең, ат алып минишиң керек. Же болбосо той кылам десең, той кылам деп барышың керек. Анан ат алам деп барып той кылып алсаңар, анда процентке көйүп кетет отурасыздар. Эми буну биз сиздерге мындай түшүнүк болуш үчүн өзүбүздүн тилде жапак тилде түшүндүрүп атам да. Ушундай бир алдабаш керек да. Жок дегенде барып ТВТ сатып алам десеңер, ТВТ алып алып бирге кредит бересиз, аны барып ТВТ алып үй аласыздар, уялбай. Эң негизгиси келтиресиздер, сиздердин бул сиздерге өтө пайдалуу нерсе. Кредит алганда эле биз эмне кылабыз? Чурка партияда биринчи кирген банктан алып туруп, проценти канча деп сурайбыз. Эсиңиздерде болсо, ушул нерсени сурабагыла. Эч бир банктан процентин канча деп ошого карап мамиле кылбагыла. Сиздер киргенде, эми аны өзүңөр көрөсүздөр, мен айтканда ишенесиздер. Болбосо кредит албасаңар деле жөн эле барганда, ошол жерде бизде советте 10 банк бар. 10 банкка кирип туруп, бирдей эмеде суммада, бирдей мөөнөткө графигин чыгарып берчи деп сураңыздар. Сиздерге эч ким отказ кылбайт. Баары график чыгарып берет. Ошол себептен. Анан ошону үйдө отуруп алып туруп, бир 10 мүнөт убактын ары көрсөтүп туруп, астын карасаңыздар, 22% деген, кээде 15% дегенден арзаныраак кошулуп калган мезгил болот. Сиздер ушул нерсени көп, мен 17 жылдык стажым бар банкирмин өзүм. Ушул жерде ушундан ашып кетесиңер да. Кирип туруп эле проценти канча деп сурай бересиңер. Эч бир адамды көрүп экен. Кирип берчи, мына салыштырайын деген нерсени кылбайсыздар. Ушуну уруп тургандарыңызга, тааныштарыңыздарга баарын ушул маалыматты жеткирип койсоң, бул зыян тийбей, сиздерге пайдасы да тиет. Кирип алып алыш оңой, бирок төөп келгенде 5-10 сом болсо да кыйналып каласыздар. Ушуга көп көңүл буруп койсоңуздар. Биз Караңгы районунда өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн улук ифтери улук лейтенант Аев. Биз кыскача айтып кете турган нерсе жанадан бери айтып атабыз, өлбөгөн жаңга жаз келет деп. Бирок биздин сиздер менен ишибиз жаздан башталат да. Эрте жаздан эле бизде биз бул айыл өкмөттүн аймагында 47 жер көчкүдөн кооптуу деп чыгып, судасын алып, башка жакта көчүрүлүүгө тийиштүү жарандар бар. Бул 47 дагы эле жашоосун улантып жаткан. Анан бирөө жер эрозиясынан бар. Ал дагы судасын алган экен. 2003-жылдан 2003-2004 жылдары 200 миңге чейин суда алгансыздар. Эми о маалда өзүңүздөргө белгилүү болгондой 200 миң сомго канча үй келет эле. Эми аны ар ким содасына жумшады башка кылды, эми ал өзүңүздөрдүн ишиңиздер. Анан ошол маалда аны кандай жол менен алдыңыздар? Чын эле көчкүдө турабы башкабы? Ал экинчи маселе. Бирок уже сиздердин үйүңүздөр көчкүдө деп корутунду чыккан, судан алгансыздар. Анан көпчүлүк эле судан алып, чекти алып, башка жерге кийинки берилген чекке бир баласын үй салып бөлүп коюп, өздөрү ошол жерде атайын. Мыйзам боюнча сиз жерди алдыңыз, көчүп кеттиңиз, ал сиз жашап аткан
Қорытынды шыққан жеріңіз сіздің мүлкіңіз болып есептелмейді. Ал жер айлы өкіметтің балансына өтеді. Мындайша айтқанда, жалпылап айтқанда мемлекеттік меншік болып есептелінеді. Ошоны еске алыш керек. Анан бизде азыр сотко берип атабыз, башка кылып атабыз, эми өзүбүздүн компетенциябыздын негизинде. Соттагы азыр мыйзам жол бербейт экен, сот чечим чыгарып атат, көчүрүлсүн деп туруп. Анан сот мыйзам боюнча сот аткаруучуларын аткарып көчүрүш керек, кайра эле жергиликтүү бийликтин күчү менен деп туруп, кайра өздөрүнө ийгилик коюп атат. Эми ол кандай канчалык деңгээлде мыйзамдуу, судьялар, соттор, юристтер өздөрүнүн жол жобосун таап, кайра өзүбүзгө ийилип атат. Анан жаз келгенде эле ошол айтып өткөндөй 47 үй мына уже дагы башталды. Эрте жазда мына февралдын 20-сынан тарта баштайбыз. Уже мен көпчүлүгүңүздөрдү көргөнбүз, сиздер деле көргөнсүздөр, барып ошо кооптуу аймакта жашап аткандар таанып атам сиздерди деле. Бул жактан барып атат. Айлы өкмөттүн тийиштүү адистери сиздерден жеке эскертүүлөрдү берип атат, түшүнүккө жазып берип атасыздар. Эми баягы мындайча айтканда өлүп калсам өзүмө деп жазып берип атасыздар да бизге. Кудай сактасын, бирдеке болсо биз ошол кантты көрсөтөбүз. Биз эми өзүбүздүн колдон келген ишти кылып, мойнубуздан жоопкерчиликти алып атабыз. Бирок адамдын өмүрү бар жогунан кымбат. Эми мен өлсөм өлүп кете берем, башка дейт деп атасыздар. Бирок ал жердеги балдарыңыздардын өмүрүн тобокелге салып атасыздар. Ошону эске алып коюңуздар, сиздерден сурат. Анан жана бул жерде бир ака айтып кетти, баягы кызыл китеп барсам кызыл китеп бербей атат деди. Сиздин үйүңүз демек мен түшүндүм, ошол 47-ин ичинде. Ал сизге бизде ушундай көп болуп атат. Айлы өкмөттөн мына Талантович айтып өткөндөй терек суу айылынан башка жактан анан сиздерден да барып атат. Кооптуу аймактан, ошо кооптуу аймак деген кортунду чыккан аймакка кооптуу эмес деп кайра кортунду чыгарып берүү боюнча. Бул маселе мындайча айтканда жабылган сандык кайра ачылбайт. Болду, ол жерди сиз мындайча айтканда кечкенсиздер ал жерденчи, ал үйдөн. Эми азыр кайра барып атасыздар. Ортодо бизге күч келип атат, жергиликтүү бийлик, айлы өкмөттүңүздөргө күч келип атат. Айлы өкмөт тийиштүү документтерди бүт чогултуп барып, биз жогоруга көрсөткөбүз, апартат, аяктан отказ кылып коёт, бекер эле убаракерчилик болуп атат. Ошону эске алыңыздар. Анан ошол жана айтып өткөндөй эле, сиздер учетко ал жерге койбойт, ал үйүңүз неме да болбойт. Страховка да кылганы жарабайт. Кылбайт. Мындайча айтканда ал жериңиздин келечеги жок. Бизде кээ бир болуп атат, кээ бир жерлерде, сиздерде кандай билбейм, ошол жашап аткан кооптуу аймакта судасын алып, башка жака көчүп чыгып, ошол жашап аткан үйүн бирөөгө сатып жүрген жарандар болуп атат. Ошол үйдү сатып алып, кайра кирип алган жарандар болуп атат жашап алган. Ал жер биздин списокто жок, көчүп кеттим дейт. Бирок фактически ал жерде бирөө жашап атат. Ал адамдын өмүрү кооптуулук жаралып атат. Ошондой жерлерде мына жергиликтүү бийлик айлы өкмөттөн суранабыз, ошондой чектерди тактап бериңиз бизге. Анан ошондой үйлөрдү сиздерден сурайт, сатып албаңыздар. Ал үйдүн келечеги жок. Эртеби кечпи эртең биз мыйзам долбоорун сунуштап атат, күч менен көчүрүү жана ошо жерлерди бошотуу баш. Ишке ашып калса сиз сатып аласызбы, кандай кыласыз? Ол тилкатыңыз сиз сатып алдым, мен мынча алдым деген тилкат эчтегеге жарабай калат. Ал анан өзүңүздүн кандайча иши аласыздар, бирок ал жер келечеги жок деген маселе. Анан дагы бир токтолуп өтө турган нерсе, жер мунапусы боюнча президенттин жарлыгы менен мунапуска жергиликтүү айлы өкмөттөр сунуштап атат, сиздерден канча дагы үй сунушталды. Анан дагы ошол жерде түшүнүп кете турган нерсе, бизде өзгөчө кырдаалдар бөлүмүн райондук комиссиянын составына кошуп коюптур. Биз көрүп, ал жерде кооптуу аймактагы жерлерди, коопсуз жерлерге жазып берип атабыз, кооптуу аймакка кирбейт деп. Кооптуу аймактарды биз тийиштүү адистерди чакырып, ага көрсөтүп, эгер алар кортун чыгарып берсе, ага мунапуска жарабайт деп жазып берип атабыз. Анан айлы өкмөттөр сиздерден да суранып кетебиз, ошону элге туура жеткириңиздер. Бизде азыр кээ бир жарандар барып атат, айлы өкмөткө барса, эмчеси уруксат бербей койду деп коет экен. Анан бизге барып алып, силер эмнеге элдин баарына уруксат берип атасыңар? Эмче жөн эле уруксат бербей койгондой, кээ бир ушундай учурлар болуп атат, бирдеке тилеп атасыңар дегенде да сөздөр болду бизге келип. Ошого түшүнүп туура кабыл алып, эмчеси уруксат бербеген, ал сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн, ал жер кооптуу аймакка кирген үчүн, мына 47 списокту дагы андан ары көбөйтүп жүрбеш үчүн биз уруксат бербей, ошондой кортунду чыгарып берип атабыз. Ошону түшүнүү менен кабыл алыңыздар, суранабыз. Бүгүнкү жыйынга чындыгында биздин апаларыбыз келиптир,
аталарыбыз келиптир, сүйүнүп отурабыз. Жылдамдай келчү маселе. Бул эмне дейм? Ушул айыл өкмөтүбүздүн берген маалыматын карап отурсам, бизге чоң жасаган иштерин бериптир да. Майда чүйдө иштери абдан көп экен. Мен эмне дейм? Ушул билим берүүдө биздин айыл өкмөттө 5 мектеп, баардыгы райондо алдыңкы мектептер, областтык, республикалык олимпиадага чейин жеткен мектептер бар. Директорлори да жаңы, энергичный жаштар болду, иштейт деп ойлойбуз. Анан райондон келген баардык жетекчилер, Алмагүл, сага дагы рахмат, ишиңе ийгилик, талант ака баш болгон, ишиңиздерге ийгилик. Биздин эл ушундай ооматтуу эл, ынтымактуу эл. Кудайга шүгүр, ушунча жакшы жашап атабыз. Ошон үчүн баардыгыбыз эл аман, тынч бололу. Келип, биз менен жолугушканга сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, ишиңиздер Урматтуу туугандар, бүгүнкү чоң ишибиз аябай жакшы болду. Жакшы маселелер козголду. Биз айылдан чыкчы маселе республикалык масштабтагы кептер болду. Мамлекетибиз өнүгүп өсүп атат. Ошол журт башылар аман болсун. Бүгүнкү талант баш болуп келген бардык мекеме жетекчилери чоң рахмат. Силердин үйүңөрдө топчулук болсун, молчулук болсун, ынтымакчылык болсун. Ошондой эле элибизде болсун. Жамшитбек алга, жан алга. Чын болсун.